Урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Талха бин Убайдилlah радыйаллаху анху риваят кылган бир хадис келет. Эки киши Бали деген уруудан эки киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламнын менен чогуу жоолорго чыгып жүрүшөт. Өтө бири аракетчил болуп, дайыма жоого чыгып катышып, күндөрдүн биринде шейит болот. Экинчиси болсо 1 жылдан кийин бул дүйнөдөн коштошот. Талха бин Убайдилlah разыйаллаху анху күндөрдүн биринде түш көрөт. Түш көрсө бейиштин эшиги ачылып, эң алгач, эң биринчиден болуп, жанагы 1 жыл кийин шейит эмес, жөн эле табигый өлүм менен бул дүйнөдөн коштошкон бир тууган Бали уруудан болгон киши бейишке алдын ала кирет, анын артынан анан жанагы шейит болгону кирет. Ошондо бул киши ойгонот, таңыркап, таң калат. Бул киши шейит болсо, бул киши мындай эле жөн эле өлүм менен өлсө, эмне себептен бул киши 1 жыл кийин бул дүйнөдөн коштошду, тигиси шейит болду, эмне үчүн бул алдын бейишке кирип атат деп таңыркап, эртеси пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламнын жанына келип, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кайрылып суроо берет. О Аллахтын элчиси, ушундай Бали уруудан эки киши бар эле. Бири шейит болду, бири жөн эле табигый өлүм менен 1 жылдан кийин өлдү. Мен түшүмдө көрсөм, биринчи 1 жылдан кийин өлгөнү киши бейишке кирди дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мунун эмнеси таң калыштуу? Мында эч бир таң кала турган нерсеси жок. Анткени бул киши 1 жыл жашап, бир орозо тутпады беле, 600 рекет таравих намазын окубады беле деп жооп берет. Урматтуу агайнилер, биз менен сиздер азыр ушундай ыйык Рамазан айында турабыз. Шейиттен алдын, шейиттин астында бейишке кире турган бир айынын ичинде турабыз. Аллах Таала туткан орозоңуздарды кабыл кылсын.